Ысыкөл облусунун Түп районунда Шайыр тапкычтар клубунун Акимдин кубогу үчүн болгон финалдык оюн өз жыйынтыгын чыгарды. Финалдык таймаш 25 апрель күнү Кусейин Карасаев атындагы маданият үйүндө болуп өттү. Ага районунун 5 айыл аймагынан тандалып алынган 12 команда катышты. Жыйынтыгында Кудургу айылындагы Усенбеков атындагы мектептин кызгалдык командасы 1-чи орунду ээлеп 150 000 сомдук сертификатка ээ болду. 2-чи орунду Талды Суу айылындагы Элебаев атындагы мектептин Жылдыздар командасы 100 000 сомдук сертификат, ал эми 3-чү орунду Султанов мектебинин Султанов Стайл командасы 50 000 сомдук сертификат камсыздашты. Жеңүүчүлөргө сыйлыктарды Түп райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын орун басары Эрмекан Дүйшөбаева, райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Сейитбек Абдылдаев жана райондук маданият бөлүмүнүн башчысы Бердибек уулу Достук тапшырышты. Шайыр тапкычтар клубуна. Мен болсо баарыңарды жакшы көрөм да, ошон үчүн баарыңарга 5 койгум келди, баарыңарга 4 койгум келди. Бирок жанакындай көрүнүп калган жерлер кичине мындай коркутуп коет да, себеби биз балдарыбыз кандай тарбиялап атабыз деп коркуп кетебиз. Анан эмгегиңер текке кетпей, бул эмгек келечегиңер үчүн мындай жакшы нерселер түзөт да. Андан көрө биздин кыздарды көргүлөчү. Айтайын ki айтпайды ғой. Жылдыздар командасы. Куткай Элебаев атындагы Талды Суу айылындагы Жылдыздар командасы келген команда. Баш байгени Акимдин кубогун ошондой эле
Акчасын айтайын. 150 миң сомдун ээси 99 упай менен алдыга чыккан. Экөөнүн ортосун байкадыңар, э? 1 эле упай. Бербей койбойлу ушуну. Кызгалдактар командасынын кечинсен Усенбеков мектеби. Келиңиздер. Усенбеков мектеби Кызгалдак